Биздин каналга катталып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Зеленский Евро биримдикке мүчөлүк боюнча билдирүү жасады. Украина Евро биримдикке мүчөлүккө талапкер статусун алуу үчүн анкетанын экинчи бөлүгүн тапшырды, деп билдирди президент Владимир Зеленский Telegram каналына жарыялаган видео кайрылуусунда. Бүгүн биз Европа биримдигине баа жаткан жолубузда өтө маанилүү жана жөн гана расмий эмес дагы бир кадамга бардык. Бул миңдеген барактарды камтыган документ. Биз июнь айында оң жооп күтөбүз. Украинанын Евро биримдикке талапкер статусунун алкагында байланыштуу, деди ал. Белгилей кетсек, буга чейин Зеленский Еврокомиссиянын башчысы Урсула фон дер Лейен менен видео байланыш аркылуу сүйлөшкөнүн айтып, ага толтурулган анкетаны көрсөткөн. Өз кезегинде фон дер Лейен кийинчерээк Евро биримдикке июнь айында Украинанын мүчөлүгү жана корутунду берүүнү пландап жаткандыгын айткан. Эске салсак, Орусия Украинага каршы согушту 24 февралда баштаган. Орусиянын куралдуу күчтөрү аскерий соккуларды Украинанын аскердик инфраструктурасы менен күч түзүмдөрүнө уруп жаткандыгын, жай жарандарга багытталбагандыгын билдирет. Орусиянын колдоосу менен ДЕР жана ЛР топтомдору дагы өз аракеттерин улантууда. Путин Украинаны оккупациялоо туурасындагы кеп жок экендигин айткан. Азыр Путинде Украинадагы жаңжалдан чыгуу жолу жок. АКШ президенти Джо Байден орус президенти Владимир Путиндин Украинадагы жаңжалдын учурунда чыгуунун жолу жок деп эсептейт. Бул тууралуу ал Демократиялык партиянын өкүлдөрү менен жолугушууда билдирди. Кошмо Штаттардын президенти Путин Орусиянын Украинадагы аскерий аракеттери НАТО менен Евро биримдикти жок кылат дегендин жаңылыштык деп эсептейт. Байден анын ордуна АКШ жана башка көптөгөн өлкөлөр Киев тарапта болгонун белгиледи. Байдендин айтымында Путин абдан так адам жана ал азыр тынчсызданып жаткан бул орус лидеринин азыр тандоосу жок жана мен бул боюнча эмне кыла аларыбызды аныктоого аракет кылып жатам, деди Байден. Эске салсак, Орусия Украинага каршы согушту 24 февралда баштаган. Путин анын максаты 8 жылдан бери Киев режиминин басмырлоосуна, геноцидинге кабылып келгендерди коргоо жана бул үчүн Украинаны демилитаризация жана денацификация жасап, жана Донбасстагы жай жашоочулардын канына забын болгондорду аскер сотуна барып жоопкерчиликке тартуу пландалып жатат, деп айткан. Кытайда асман кан кызыл түскө боелду. Кан кызыл асман Кытайдын Чжоушань шаарынын тургундарын дүрбөлөңгө салды. Муну кээ бир жарандар апокалипсис башталды деп айта баштаган. Үрөй учурган учурда күбөлөр сүрөткө жана видеого тартып алышкан. Бул көрүнүш тез эле кытайлык социалдык тармактарга эң кызуу талкууланган темалардын бирине айланды. Адегенде адамдар асмандын адаттан тыш түсүнө от себеп болушу мүмкүн деп ойлогон. Жергиликтүү метеорологиялык кызматтын маалыматы боюнча асмандын кызыл түскө боелушуна жарык нурларынын бурулушу себеп болгон. Кыязы бул жарыктын булагы жакын жердеги порттогу кемелердин чырактары болгон, деп жазат Global Times эксперттерге шилтеме жасап. Жакшы аба ырайына атмосферадагы көбүрөөк суу балык уулоочу кайыктардын жарык нурларын бурулуп чачыратып, адамдарга көргөн кызыл асмандагы жараткан аэрозолдогу майда пайда болгон, деп айтылат маалымат булактары. Белгилей кетсек, видео тартылган учурда шаардын үстүндө туман пайда болуп, жарык нурларынын сынуусуна жана чачырашына алып келген. Байден Украинага техника берүүнү жөнөкөйлөткөн мыйзамга кол койду. АКШ президенти Джо Байден Украинага коргонуу техникасын берүү механизмин жөнөкөйлөтүүнү караган мыйзамга кол койду. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Бул мыйзам долбоордун Конгресстин эки палатасы тең апрель айынын соңуна карап чыгып колдоп берген. Документ Украина менен Чыгыш Европанын башка өлкөлөрүнө аскердик жардам көрсөтүүнү жөнөкөйлөтүү максатында иштелип чыккан. Тактап айтканда, аталган өлкөлөргө Орусия аскерлери басып кирген учурда президенттин айрым ыйгарым укуктарын колдонбостон эле коргонуу техникасын кредитке берүү жана ижарага берүү мүмкүнчүлүгүн карайт. Мыйзамды Техас сенатору Джон Корнинин ушул жылдын январь айына сунуштаган. Кредиттик лизинг практикасы экинчи дүйнөлүк согуш жылдарындагы кеңири тараган. Ал кезде АКШ антигитлердик коалициядагы союздаштарга
Анын ичинде Советтер Союзуна курал-жарак жана стратегиялык материалдарды берип турган. Баса, Байден администрациясынын Украинага жардам катары 33 миллиард доллар берүү өтүнүчү Конгресстин короосунда турат. Анын ичинен 20,4 миллиард доллары Украинага каршы кошумча аскердик жардам берүүгө жумшалмакчы. Эске салсак, Орусия Украинага каршы 24 февралда согуш ачкан. АКШнын Ташкенттеги элчилиги Орусияны 1945 жылга чейинки Германия менен салыштырды. АКШнын Ташкенттеги элчилиги 9 майга карата куттуктоосунда Орусиянын Украинадагы аскердик аракети 2-дүйнөлүк согушка салыштырылган. 9 май тынчтык жана эркиндиктин жеңиши катары майрамдалып жаткан маалда тилекке каршы биз 1945 жылга чейин болгондой коркунучтуу актынын күбөсү болуп жатабыз. Мамлекет коңшусун өзүнө баш ийдирип, анын аймагын күч менен басып алууга аракет жасоодо деп айтылат билдирүүдө. АКШнын дипломатиялык миссиясынын маалыматына караганда 530 миңден ашуун өзбекстандык АКШ, Улуу Британия жана башка союздаштары менен бирге 2-дүйнөлүк согуш учурунда фашизмди жеңүүгө татыктуу салым кошкон. Бүгүн биз Өзбекстан менен АКШнын эзүүгө каршы жалпы тарыхын эскерип жатабыз. Көз карандысыз Өзбекстан элине күч-кубат, ден соолук, тынчтык жана байгерлик каалайбыз. Орусиянын президенти Владимир Путин дагы өзбекстандыктарды эскерүү жана сый көрсөтүү күнү менен куттуктаган. Өзбекстан президентинин маалымат кызматы Путиндин куттуктоосу жөнүндө кыска билдирүү таратты. Мирзиёев Москвадагы куттуктоо жолдогону жөнүндөгү маалымат айтылган жок. Булак Назар Ньюс. Европа Украинанын тагдырын 2 айдан кийин чечет. Еврокомиссия Украинанын талапкерлиги боюнча жообун эмки айдан берерин 9 майда төрайым Урлуса фон дер Ляйен билдирди. Жетекчи Украин президенти Владимир Зеленский менен сүйлөшкөнүн Киев анкетасын толтурушу керектигин Twitter баракчасына жазып чыкты. Еврокомиссия өз пикирин июнда берүүнү көздөп жатат, деди төрайым кийинчерээк Страсбургда Европарламентте сүйлөгөн кезинде. Саясатчы Европанын келечеги Украинанын дагы келечеги деп белгиледи. 18 апрелде Зеленский Украинанын евро биримдикке мүчө болуу арызын тапшырган. Ушул тапта документ каралууда. Оң чечилсе өлкө А дегенде талапкер деген макамын алмакчы. Бирок ал үчүн блоктун бардык мүчөсү макул болууга тийиш. Ал эми толук мүчө болуу үчүн Украина узак процедурадан өтүшү керек. Атап айтканда, демократиялык стандарттар мыйзамдын үстүндөгү шаркеттик нормаларды төп келтирүүгө тийиш. Орусия кол салгандан кийин биримдиктин аткаминерлери бул жараянды тездетүү аракети көрүлөрүн айтышкан. Булак Назар Ньюс. Орусия дүйнөдөгү энергия менен камсыздоочу негизги мамлекеттердин бири. Өнүгүп келе жаткан мамлекеттер дүйнөлүк экономикага зыян келтирген батыштын Орусияга карата санкцияларынын кесепети менен бирге күрөшүүсү керек. Бул тууралуу РИА Новости Кытайдын Global Times гезитинин журналисти Ван Цзямейдин жазгандарына таянып кабарлады. Автордун айтымында, батыштын Орусия нефтисинен баш тартуусу дүйнөлүк экономиканы мындан ары дагы турушсуздукка бериши ыктымал. АКШ жана анын союздаштары Орусияга экономикалык зыян келтирүүгө аракет кылганы менен санкциялар батыш мамлекеттерине оор залакасын тийгизип калат. Анткени Орусия дүйнөдөгү энергия менен камсыздоочу негизги мамлекеттердин бири, деген Цзямей. Анын айтымында, Орусиянын мунайына байланышкан белгисиздик дүйнөлүк рынокто баанын көтөрүлүшүн шарттап, инфляция көйгөйүн күчөтүп жатат. Бул ал кездеги АКШ жана анын союздаштарынын экономикасы үчүн олуттуу көйгөй жаратышы ыктымал. Батыштын Орусияга каршы санкциялары дүйнөлүк экономика үчүн узак мөөнөткө терс фактор болуп кала берет. Ван Цзямейдин айтымында, бул глобалдык экономикага олуттуу кесепетин тийгизет. Өзгөчө рынок экономикасы жаңы түзүлүп жаткан, жаңы өнүгүп келе жаткан мамлекеттер үчүн оор болот. Мындан улам журналист өнүгүп келе жаткан мамлекеттердин өзүнүн экономикалык координациясын бекемдөө жолдорун карап чыгууга чакырган.